Бүгін 2024 жылдың 17 октябрында Бишкек шаарында республикалық алысқы аймақтардағы саламаттықты сақтоо уюмдарына тез жардам унааларын тапшыруу аземи болуп өттү. Иш-чара Эски Аянтта республиканын саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилеринин катышуусунда болду. Автоунаалардын ачкычын Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев тапшырды. Министр белгилегендей, президенттик фонддон бөлүнгөн 20 тез жардам унаасын Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо тармагына өткөрүп берүү, ыкчам медициналык жардам көрсөтүүнүн оперативдүүлүгүн жана калк үчүн өзгөчө алыскы жана жетүүгө кыйын аймактардын жашоочулары үчүн медициналык кызматтын жеткиликтүүлүгүн жогорулатат. Түнү күнү ооруп калган жарандарга жардам берип, экинчиден керек болсо рай больницаларга жеткирип турат. Рай больницаларынын эң эле жакыны ал жерде бир 200-250 километрге чейин. Мурун болсо берки райондон чакырткан тез жардам машинеси келип кайра кеткенче жок дегенде 8-10 саат убакыт алчу. Ошол кезде жарандар ооруп аткан болсо абдан чоң проблема болчу да. Ошонун баарын чечебиз деп Садыр Нуркожоевич өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн ошол заводдор менен сүйлөшүп, эң жакшы завод Кытайдан заказ берди, беркилер болсо Россиядан заказ берип, астык кезде бүгүн биз анан кийин шоферлор менен ФАПтын жетекчилери келди, ошолорго тапшырабыз.